Рамазан өзү исламда бир кызык, мындай ойлоно турган бир исламдын табияты бар экен. Эгер бош коюп койсоң, адамдар исламды баалабай калат экен. Жанагы жүгү жеңил болсо эшек жатак болот дейт. Мен азыр сөздү алыстан баштагым келет да. Ислам динине шарт түзүп, бардык нерсени жай-жайында коюп, каалаган жериңде намаз оку, каалаган орозоңду карма, каалаган нафил ибадатыңды кыла бер десе, мусулмандар кашеки болуп кетет экен. Кашаң болуп кетет экен, кашаң. Эгерде тыюу салынып, чектөөлөр турса, кандайдыр бир стресс турса, адам табияты ушундай окшойт. Баякыны улам бекитип болсо да кармап, ичинде кандайдыр бир кумар пайда болуп, кандайдыр бир умтулуу ойгонуп, ушу жарыш болот окшойт. Мен жыл сайын, урмат, жыл сайын Рамазан келатканда, мындай бир эки ай калганда автоматтык түрдө мындай бир ойгонуу пайда болот. Ушул Рамазандан бир пайда көрүп чыгыш керек деген. Анан эле бир күн карасаң, Рамазан бүтүп калган болот. Баягы эле тас кейпиңде отурасың, эчтеке өзгөргөн жок жашоодо. Эмнеге? Рамазанды оозубузда гана айтып атабыз да, ынтызарлык менен күтөбүз. Рамазан, биз сени сагындык. Эгерде ар ким өзүнүн напсиси менен сүйлөшүп көрө турган болсо, напси айтып атат. Койчу деп. Неудобно деп. Күндүзү жеп жүргөн оокат эми түндө жеп калабызбы дейт. Бул чындыгында ушундай. Демек, Рамазан эмне бул өзү? Бул стресстин айы. Чындыгында ушундай. Бул мусулман үчүнбү же? Мусулман үчүн стресстин айы. Стресс сөзү эмне ошондо? Стресс кыргызча чыңалуу. Мына биз стрессти жанагындай оору. Жок, силер депрессия, неврозду айтып атсаңар керек. Ал кыжалаттык. Жок, стресс кыжалат эмес. Бүгүн мусулмандар уйкуда, кайдагы стресс? Биз уйкудабыз. Коңурук, терең коңурук менен уктап атабыз да. Буга далили аябай көп. Өткөндө Кыргыз Республикасынын президенттигинин кызматына мен койдум. Мен бүткүл дүйнө дебейин. Өзүм билген ушул постсоветтик мейкиндикте эч ким акыркы 30 жыл ичинде, ага чейин 70 жыл ичинде десем да болот, бир да саясий персона Аллахтын дини менен жашайлы деген чакырык таштаган эмес. Таштаган эмес. Аллах мага насип эткен экен, ушу дилиме салынып, ушул нерсе мен бир канча жыл Аллахым ушуга мени жеткир, мен ушул сөздү бүт элиме жарыялап калайын дедим да. Элимдин мойнунан ушул кифая алынсын. Бул фарз кифая. Аллахтын динине чакыруу фарз кифая. Кер моментте айынга да өтөт. Анан мен ушуну кылдым, билесиңби, 25 000 коло салдык. 25 000 добуш. Бул 6 миллион элден. Уйкудабызбы? Мен президент болбой калдым деген айткан жокмун. Жок. Биздин динди түшүнбөдүк көбүбүз. Аллах субханаху ва таала берген бул неаматты түшүнбөдүк. Биз дин эмне десе, сакал, хижаб, 5 убакыт намаз, орозодо ачка жүрүш, секстен тыйылыш, анан жакшы жылмайып коюш. Ушуну дин деп ойлойбуз. Жок. Дин бул стресс. Кандай стресс? Сен чыңалууда ойгок жүрүшүң керек. 24 саат. Ар бир кырдаал сага сыноо. Ар бир кырдаал сыноо. Уйку сураган адам ал сыноодон өтпөйт, ал чалынат. Же болбосо башка проблемасы чыгат. Демек, сөзүңүзгө бул чалынуу, уйку суроонун натыйжасы ошондо. Сенектин натыйжасы. Маселени түшүнбөйт. Көрбөйт да, уктап аткан адам эмне? Баамдабайт, маани бербейт. Ислам
адамдан ойгоктукту талап кылат. Биринчи кезекте ой жүгүртүүсү тунук, денеси шайдоот, нафсиси тарбияланган болуш керек. Тунук чечимдерди бериш керек. Нафси тарбияланган. Аллах субханаху ва таала Кур'анда айтып атат. Я estağfirullah ya eyyuhan nefsul mutmainne. Bir ayetten yine ayet olarak fadkhuli fi cenneti. Ey mutmainne bolgan nefsi benim beyişime girdi o dedi. Tarbiya nefsiga bagıttaladı. Tarbiya degeni nefsi. Emin Ramazan noşul tarbiya mektebi. Nefsinin tarbiya mektebi. Kandayça? Biz nafsini ne dep biliriz? Bilesiz mi Urmat? Ben treninglerde noşul 3 meseleni köp götürüm. Meye nafsi dene. Şu üçünü köp götürüm. Nafsini biz Müslümanlar bilbey kaltırız. Nafsi kendini bilbeyiz. Nafsi emne dese şeytan degenleri var. Hani sındırış gerek degenler var. Keler kalo deydi. Bir gün Viktorina kılıp görünüzdür. Nafsi emne dep. Hiç kim düşünbeydi nafsini. Nafsi bu Allah subhanahu wa ta'ala biz enebizin jatınında jatkanda 4 ay 10 gün bolganda bizge üylöp kirgizilgen o bir ruh deybiz, bir can deybiz. Bilbeyim memlekendeki bu nefasa dep koyatda Arap dilinde grammatikada mazıyda ötken çak menen aytılat infinitif oşonda nefasa özünden üylöp kirgizilgen bir zat. Nafsi. Jana bu nafsinin atkara turgan rolu var. Bizge oşol enebizin kursağında jatkanda жазылган müddet var. Ölgünden ölgünge çeyinki jaşoo var, ömür. Uşul ömürde bizde etiyat kılıp jaşata turan programmalar nafsinin içinde olur. Onun kompüterin programmasında. Stroyenli, standart programmalar var. Nafsinin özünün programmaları var. Buna uşul programmalar bizde jaşoodu etiyat kılıp jaşaganga bagıttалган. Korkuğu var, umtuluğu var. Ama o en söyle degen programmalar var. Tarbiya uşul programmalarda realduluğa tarbiyalaydı. Atene bundan korkma, bundan kork. Buga umtulba, bul jaman buna umtul dep tarbiyalaydı nafsini. Ustoz kechiresiz. Enен жатындан баштап дагы бир кайталап кое аласыз, анткени чын өтө сонун, бирок кайталоого муктаж болгон нерсе. Напси чынында напси проблема да булчу, не деп түшүнүш. Бул проблема. Ушуну кайра кайра. Мен тренингтерге келишкен керек да. Буну bir ay үйрөтөбүз напси менен иштешти. Напси эмне өзү? Эренин жатынында Аллах субханаху ва таала ар бирибизди жаратат. Мен ага чейинкисин айтпай эле койдум. 9 ай бою жаратат. 9 ay boyu жаратат бизди. И төрөлгөндөн кийин да жаратат. Өлгөндөн кийин да Аллах таала бизди чиритет. Да, жаралуу процесси ушундай. Персонально ар бирибизди жаратат. Ошон үчүн даже бир жатындагы эки түйүлдүк бири-бирине окшобойт. Түспөлдөш болушу мүмкүн, бирок денеси эки башка иштейт. Эки башка миллиарддаган, триллиондогон клеткалар, нейрондар ар башка иштейт. Ар бир адамдыкы персоналдык. Мен айтам, ар бир адам Аллах субханаху ва тааланын персоналдык чыгармасы. Ар бир адам. Ошон үчүн укугу жок өлтүрүүгө тыюу салынган. Адам укугу жок өлтүрүүгө тыюу салынган. Эмнеге? Ар бир адам, кыргыздар туура айтат. Мен Кудай жараткан, Курай жараткан эмес дейт. Жана буну ошуга Аллах субханаху ва таала ушундай мээрим менен жаратты да. Миллиондогон уруктан бир сени тандап алып жаратты. Миллиондогон уруктан. Жана ошуга өзүнүн нафсини берет. 4 ай 10 күн болгондо. Нафсинин ичинде программалар бар. Ал программалар сага жазылган ажалга чейинки жашооңду этият кылганга берилген программалар. Аны тарбиялаш керек, то есть шартка ылайыкташ керек. Драйверлер отургузуш керек. Мындан коркпо, мындан корк, мындан коркпо. Нафси дайым коркот. Нафси дайым жеңилдик издейт. Нафси энергиясын кетиргенден коркот. Нафси өмүрү жоготуп коюштан коркот. То есть коркунучу бар. Түрлөрү көп. И жеңилдикке умтулат, ошон үчүн азыраак иштегиси келет. Көрөк рахат алгысы келет. Нафси ушул адамдын менталитети. Айтмакчы, психология сөз которса араб тилине нафсания болуп которулат. Психология илими бул адамдын нафсисин изилдеген илим. Кыргыз нафсини укмуш билген эл. Мына эмне? Кол. Жөндөмөгө салып көрөлү. Kol, kolum, koluma, kolumdan dep jönдөйбүзбү?
Өзүмө, өзүмдөн. Демек, өзүм дегенде эмне айтып атабыз? Өздү айтып атабыз. Мен жана өз. Өз деген демек нафси. Мениме дебейбиз да. Мен дегенде дагы башка нерселер бар. Өз дегенде нафси айтылып атат. Өзүмө. Араб тилинде өзүмө дегенде мен нафси. Нафси деген мен өзүм деген. Сөзмө сөз өзүм деген сөз. Биздин менталитетибиз, өзөгүбүз. Şu naфсибиз. Тарбия нафсиге багытталыш керек. Тарбиянын курактары бар. Бала кезде педагогика деп коет. Муну улуулар тарбиялайт бизде. Үйрөтүп берет дүйнөнү. Адам өмүр бою тарбияга муктаж. Карлык бар. Карлыкта бизди балдарыбыз тарбиялайт. Ата бу жерден жыгылып түшөсүң, ата бияка бас, ата муну же, ата муну кой. Кайра Аллах Таала бизди жаш бала кыялга алып келет баары бир. А вот ортолукта, олуттуулукта бизди эч ким тарбиялай албайт. Нафсибизди. Өзүбүз тарбиялайбыз. Сиз ушу ортолукту канча жаштан канча жашка чейин деп өзүңүз айтат элеңиз? Эми өзү адамдын паспортун карай турган болсо, бир 6-7 жашка чейин педагогика, балалык. Может, балким 15ке чейин барабы. Балагаттан деп коебуз го. Балагаттан 60-70ке продукция чыккан кезге чейин, учурга чейин олуттуу курак, анан карлык. Репродукциядан калганда карлык геронтологика буну бизди кичинелерибиз, уулдарыбыз, кыздарыбыз, неберелерибиз тарбиялайт. А вот олуттуу куракта бизди эч ким тарбиялай албайт. Өзүбүз. Эч ким. Мен айтам, атаң да, апаң да сага кепилдик бербейт. Аллах да тарбиялабайт. Ал өзүңө коюп койгон. Өзүңдү тарбиялайсың, өзгөртөсүң. Анан сенин жашооңу өзгөртөм дейт. Мына коробканын ключи только өзүбүздө. А бул жерде эмне бар? Жерде мээ бар. Мээ эмне кылат? Мээни Аллах субханаху ва таала нафсиге персоналдык компьютер кылып берген. Мээ аябай чоң мүмкүнчүлүктөр, укмуш. Азыр мен деген нейробиология, нейрофизиология ушунун бардыгы мээнин али дарбазасын ача элек, эшигин ача элек. Өздөрү айтып атат. Ушундай зор бир компьютер нафсини тейлегени берилген. Нафсинин компьютери болуп эсептелет. Укмуш компьютер. Нафси тарбияланган болсо, мени ушундай иштетет дейсиң, жашоо өзгөрөт. Акыретке да кам көрөт. Эгер нафси начар болгон болсо, бүттү, мени кыйроого иштетет. 4 жогорку билими болсун, укмуш билсин, нафси начар, мээ продукциясы начар. Мына компьютерди жакшыга иштетсең болот, жаман иштетсең болот. Ушундай кеп. Нафси менен мээни жакшы алып жүрүш үчүн дене мындай айтканда өзүнүн огунда болуш керек. Демек 3 нерсе бизге берилген мөөнөттө бизге кызмат кылуусу үчүн, мына жашоону акыретке жакшы уюштуруп алыш үчүн денени, нафсини, мээни кандай иштейт билишибиз керек. Өз ара кандай чиеленишкен байланышта билишибиз керек, жана кандай кам көрөбүз, кантип иштетебиз. Мына ушул затында Рамазанда тарбияланат. Денеде, мээде, нафсиде. Рамазан ушунун мектеби болуп эсептелет. Ошондуктан Рамазанды 2-3 ай мурда даярданып, шарттарды даярдап, нафсини даярдап ага, келатат. Шуруптар бошоп кеттиби? Эми биз Рамазанда тарбиялайбыз деп, Рамазандын мектеби ушундай тарбияланабыз. Анан ошонун кубаты бизге 12 айга жетиш керек. 12 айга жетиш керек. Ошо 12 айга жетиш үчүн бизге ортолорунда дагы кошумча кубат алып туручу иштер бар. Мисалы жумасын 2 күн корозо, бейшемби жана дүйшөмбү күндөрү, дагы Ашура күнү, бара күндөрү, ушул эмне деп коебуз? Бизге кошумча кубат берген мектептер бар ортосунда. Ошолор менен 12 айга иншаллах нафсибиз бизди кыйрата койбой жетип келебиз. А эгер жок, Рамазанда биз эле диета кармасак, аны нафсибиз баягындай эле. Муну кыргызча баягы тас кейпин кийиптир дейт. Рамазан бүткөндөн кийин кайра эле баягы кейпибиздебиз. Аллах разы болсун, устаз.